Кара сууда каракчылар тарабынан ок жеп ооруканага түшкөн 2 жарандын бүгүнкү күндөгү абалы оор турукту. Алар 27 январь күнү кечки саат 9-да Ош шаардык ооруканасына түшүп, жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган болчу. Бирөөсүнүн жаракаты бутуна ок тийип сөөк талкаланган. Учурда ал травматология бөлүмүнө которулганы кабарланат. Окуя 27 январда Кара Суу районунун Нариман айыл аймагынын мына ушул турак жайында жүз берген. Анда өздүгү аныкталбаган белгисиз ок атуучу куралчан үстүнө камуфляж формасын кийишкен жарандар Mercedes-Benz Vito үлгүсүндөгү автоунаасы менен келишип, аталган турак жайдын жашоочулары өздөрүнүн жол тандабас автоунаасын айдап чыгып баратканда аларга карата ок чыгарышкан. Аталган факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 207 беренесинин каракчылык негизинде кылмыш иши козголгон. Күзөтчүлөр тарабынан да аларга карата атылып, натыйжада алар изин жашырып качып кетишкен. Иш-чаранын жүрүшүндө ошол кылмышка шектүүлөр келген Мерседес үлгүсүндөгү автоунаа Ош шаарынын баягы Акбура дарыясынын үстүндө бир көпүрөлөрдүн биринде таштап кеткен жеринен табылган. Ага атайын кароо жүргүзүлүп, бирок тилекке каршы кылмышка шектүүлөр азырга чейин кармалып элек. Аларды ошо ким экендигин өздүгүн аныктап, тактоо боюнча азыр ыкчам иш-чаралар тынымсыз жүрүүдө. Ал эми жабырлануучуларга карата атайын тиешелүү экспертизалар дайындалган, алынган далил буюмдарга дагы ошол экспертизалар дайындалып, бүгүнкү күндө тергөө иштери улантылууда. Ош облусуна жүз берген кылмыштуулук коомчулуктун үрөйүн учурду. Айрыкча чоң акча кармаган жеке ишкерлер кооптонуп жатканын кадр сыртында билдирип, камерага сүйлөөдөн тартынышты. Азырынча кылмыш жасагандар колго чүелектеги көпчүлүктү түрдүү ойго салып, күч органдары издөө иштерин күчөтүп, кылмыштуулуктун алдын алуусун талап кылып турушат. Алдын ала уюшулган кылмыштык топпу, булардын артында бирөөлөр бар да, бул кылмыш болуш үчүн баягы анын уюштуруучусу болот. Уюштуруучусу, анан шыкакчысы дейт, подсобник, подстрекатчысы дегендер бар, көмөкчү дегендер. Бул тезинен кармап туруп, ачыкка чыгарып, мыйзам чегинде буларга чара көрбөсө, мындай окуялар да күчөйө берет. Анан элдин, калкта баягы мыйзамга болгон, мына биздин ушул укук органдарына болгон баягы ой пикирлери өзгөрүп, мындай туура эмес ойдо калат да. Анан жанагы жеке ишкерлер, акчалуулар мындай кооптуу өлкөдө жашай албагандай өзүнчө коопсуз сезип калат да. Ар кандай кылмыштар жөн жоопкерчилик албайт да, баары көзөмөлдө. Эгерде ошол эч билбей калат деп бизде жакшы сөз бар элибизде. Укпайт деп ушак айтпа, көрбөйт деп урлук кылба деп. Баары эртелүү кечпи бул кылмышка шектүүлөр кармалат. Бирок ошону алдын ала айтып коебуз. Азыр бүгүнкү күндө бардык техникалар ар жерде жабдуулар коюлган. Кандай аракеттер болсо дагы биз бөгөт койгонго кудуретибиз жетет, кармаганга дагы күчүбүз жетет. Статистикага таянсак, өткөн жылга салыштырмалуу республиканын аймагында кылмыштуулук 40%га азайган. Ош облусунда 2021 жылы 3000ден ашык кылмыштуулук аныкталса, 2022 жыл бул сан 2000ге түшкөндүгү айтылды. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.